Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Taalam Baqara сүресінің 183 аятында мындай дейді: Я ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alалladhina min qablikum la'allakum tattaqun. О иман келтиргендер, силерге орозо парс болду, кадимки силерге чейинки коомдорго парс болгондой, силер таква болушуңар үчүн. Я ayyuhalladhina amanu, о иман келтиргендер деп Куранда келгенде, ар сүрөнүн башында келеби, ортосунда келеби, ушул сөз келгенде биз кандай абалда болушубуз керек? Абдулла ибн Масуд деген сахабалардын чоң алым болгон ошол сахабанын сөзү бар. Ал айтат радиаллаху анху: Ида сами'таллаха якулу я ayyuhalladhina amanu, эгерде сен уксаң, Аллах Таалам айтып аткан болсо, о иман келтиргендер деп. Фаарайха сам'ак, анда кулагыңды төшөгүн бекем. Фа иннаху хайрун я'муру би. Ушундай сөз келгенде ал бир жакшылыкка буйруп аткан болот. Ау шаррун янха анху, же бир жамандыктан тыйып аткан болот. Куран китепти ачыпканда ушундай сөздү жолуктурсаңыз, эмне болот? Көңүл бургун, кулак төшөгүн. Ал жерде жакшылыкка буйруп атат, же болбосо жамандыктан тыйып атат деп. Андан кийинки сөздө кутиба алейкумус сиям кама кутиба алалладина мин qablikum. Бул аят менен бизге белгилүү болот, бул орозо, бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө гана эмес, буга чейинки коомдорго да орозо болуп келген экен. Орозону Алла Таалам аларга дагы парс кылып келген экен. Тафсиринде айтат Шейх Саади: Юхбиру таала бима манна бихи аля ибади. Аллах Таалам бул аятта кабар берип атат, өзүнүн кулдарына бул орозону жакшылык кылып берген. Би аннаху фарада алейхимис сиям. Аларга орозону фарз кылды. Кама фарадаху алал умамис сабиqa. Мурунку коомдорго парз кылгандай. Эмнеге? Ли аннаху мин шараи вал авамир аллати хия маслаха лил халq фи кулли заман. Себеби бул шарият, бул буйруктар адамдын пайдасына, махлукаттардын пайдасына ар заманда болбосун. Кайсы заманда болбосун, Аллахтын буйруктары, шарияттары бул адамдын жакшылыгына. Кандай жакшылыктар, эмне хикматтар бар десе, айтат Алла Таалам мурунку коомдордо толук болгондой, силер дагы толук болгула. Алар дагы сооп иште жарышкандай, силер дагы жарышкыла жакшы сыпатка. Бул силерге эле буйрук болуп калган жери жок бул орозо. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө оор болуп калган жок. Мурунку коомдор кылгандай эле силер да кылгыла. Ошондой жакшылыктарга силер да жетип калгыла дегендей үндөө бар дейт Алла Таалам. Аллах Таалам үндөө атат бизди деп. Ал эми лааллакум таттакун, силер таква болушуңар үчүн. Бул орозонун парс болгону жөн эле Аллах Таалам бизди азапташ үчүн эмес, же кыйнаш үчүн эмес, же ачка калтырыш эмес, сууга чаңкытыш үчүн эмес, бизди таква кылыш үчүн Алла Таалам парс кылыптыр. Орозо, алымдар айтат, таква болуштун эң чоң себептеринен. Орозо аркылуу адам эң чоң себептеринен. Кээ бирлерин атап кетели, мына Шейх Ибн Саадинин сөзү бар. Лианна фихи имтитал амраллах ва истинаб нахи. Себеби ушу орозону тутуу менен сиз ачык эле Аллахтын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып атасыз. Мына ушул нерсе да таквалыкка апарат. Ошондой эле орозо кармаган адам Аллах арам кылган нерсени таштайт. Керек болсо орозо учурунда адал нерселерди таштайт. Жеген ага чейин адал болгон, ичүүдө адал болгон, аял менен жыныстык катнашкарга адал болгон, бирок орозо айында күндүзүндө багымдат намазына киргенден баштап шам намазы киргенге чейин ушу ичиштен да, жештен дагы, жыныстык катнашка барыштан дагы тыйылат. Тыйылып, ушул жерден Аллах Тааламдан жакшы үмүттөө болуп, сообун үмүт кылып, Аллахка жакындап, ушуларды таштайт. Мына бул да таква. Ушинтип өзүнүн денесин үйрөтүп, мурун адал болуп жүргөн нерселерди таштоо менен орозо бүткөндөн арам нерселерден да ташталат. Таквалыктын жолдору экен. Оминха анна соим юдаррибу нафсаха ала муракабатиллахи таала. Орозо кармоо менен адам Аллахтын көзөмөлдөп турган, Аллахтын карап турганын назарын эске алат. Себеби дегенде орозо айында напсисин тыйды. Күчү жетип турса дагы, аны эч ким көргөн жок, башка жерге комата кирип деле суу ичип курсагын тойгузуп алса деле, эл мен орозом деп жүрөсө деле эч ким көргөн жок аны. Ал эми намаз окуса, зекет берсе, садак кылса, бүттүгү башка бирөө көрүшү шарт. Ал эми орозодо тек гана ушул ибадат көрүнбөй калат, тек гана Аллах менен гана ортосундагы сыр. Мына ошол нерсе менен адам өзүн үйрөтүп, напсисин тарбиялап, Аллахтын көзөмөлдөп турганын эске алып, таквалыкка жол алат дейт. Ошондой эле шайтан адамдын канында жүрөт. Адам орозо кармоо менен шайтандын жолун бууп салат. Шайтанды алсыздатат.
ошо шайтан жүрүүчү каналдарды бууп салат. Орозо кармоо менен адам күнөө иштен алыс болот, жакшылыкка бет алып, жамандыктан олак болот. Орозо кармоо менен адам ушул сооп иштердин үстүндө жакшы сыпаттарда болоюн деп жүрөт мына ушуну. Ошонун артынан дагы адам мындай жакшы мүнөзгө ээ болууга, жаман мүнөздөрдү таштоого дагы адат болуп калат ушун. Алымдар айтат, дагы ошо орозодун хикматтарынан адамдын жүрөгү ар кандай кек сактоодон, ар кандай жаман ойлордон жана Аллахты эстөөгө, жакшы пикир кылууга түрткү берет экен. Адам себеби курсак ачканда, адам алсыраганда, кайдыгерликтен арылып, ачык болгондо чыныгы жүрөгү менен сезип, жүрөгү менен ойлонуп, ушундай нерселерге мүмкүнчүлүк алат экен. Дагы бир хикматтарынан бул орозо айында бай адамдар, курсагы ток адамдар ачкачылык эмне экенин сезе алат. Кедей кембагалдардын абалын биле алат. Ушул нерсе менен адам жүрөгү жумшарып, меде жүрөктөр кайдыгерликтен арылып, кедей кембагал жардылардын акыбалын сезүүгө түрткү берет бул дагы хикматтарынан. Орозодо биз жогоруда айтып кеткендей, Алла Таалам биз азапташ үчүн, же бир бизди кыйнаш үчүн эмес экен, такыбалык үчүн. Биз такыба болушубуз үчүн. Эгерде жөн эле ичиштен, жештен гана тыйылып калып боло турган болсо, ал орозо эмес. Тирмизиде сохих хадисте келет, Абу Хурайрадан. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Мен лем яда каула зури вал амала бихи, фалейса лиллахи хаджатун би ан яда таамаху ва шараба." Ким жаман сөздөрдү, жалган күбөгөтүү, калп сөз бүткүрет, жаман сөздөрдү таштабаса, жаман амалдарды таштабаса, анда Аллах Тааламга кереги жок ал адамдын тамактан, суусундуктан тыйылгандыгына дейт. Ал адамдын бул кылган иши Аллах Тааламга кереги жок эч кандай. Тамак менен суудан тыйылуу бул эң жаман орозо, эң төмөнкү орозо. Негизги орозонун максаты эмне экен? Таква болушу үчүн. Джабир ибн Абдиллах ал-Ансари рахимахулла айтат: "Ида сумтал фалиясум самаок." Эгер орозо кармасаң, кулагың дагы орозо кармасын. Мындай ушак сөздөрдөн, жаман, жалган нерселерден алыс бол. О басарука, көзүң дагы арам нерседен олак бол. Валисанука, жалган нерселерден, тил менен күнөө иштерден, сүйлөөдөн алыс бол. Эмнеден? Анил кадиб, жалгандан, вал ма'сам, күнөөдөн, башка бирөөгө зыян жеткизүүдөн. Орозо күнүңдө токтоолук болсун, жөнөкөйлүк болсун. Орозо күнүң менен жөнөкөй күнүң бирдей болбосун деп айтып атат. Эң негизги нерсе ушул такыбалык экен. Такыбалык орозодо максат биз таква болуш үчүн. Эми таква деген сөз эмне? Лааллакум таттакун деп келбеди, силер таква болушуңар үчүн деп. Таква деген сөз мааниси эмне? Толк ибн Хабиб деген чоң алым, рахимахулла, алымдар айтат, эң чырайлуу, жакшы бир аныктама берген ушу таквалыкка. Мына ушул сөздү түшүнүп алган болсоңуз, жеңил болот. Эмне дейт? Ат-таква ан та'мала би таатиллах ала нурин мин Аллах. Таква деген бул сен бир амал кыласың. Ал амал Аллах Таалам буйруган амал болот. Ал амал Аллахка баш ийилген амал. Бирок ал амал кандай десе, ала нурин мин Аллах, Аллахтан келген нур. Нур деген алымдар айтат, бул Аллахтан келген деген Аллахтын буйруган амал. Жөн эле амал эмес, сен өзүң ойдуңан чыгарып алган амал эмес, диндеги жок амал эмес. Аллах Таалам буйруган амал, ошону сен не кыласың? Аткарасың. Ушул таквалык дейт. Шарты Аллах буйруган амал болуш керек. Жөн эле бир амал эмес, өзүң оюңан ойлонуп, ушул туура амал деп эле кыла берген амал эмес. Ошого Аллахка баш ийип амал кыласың. Ушул таква таржу савабаллах. Ошол амалды кылуу менен Аллахтан соопту үмүт кыласың. Көрдүңүздөр, ихлас берди. Ал амалды кылып бир ийгиликке жетейин, ошол амалды кылып бирөөлөргө көрүнөйүн деген бир жашоодогу бир максат эмес, бир кызыкчылык эмес ушунун артынан. Же бийликке жетейин, ушунун артынан байлыкка жетейин, мансапка жетейин, ушунун артынан бир жакшы сөзгө ээ болоюн, ушунун артынан менин атым калсын деген эмес экен ал амал менен. Таржу савабаллах. Аллахтан сооп үмүт кыласың, кыямат күнүндө акыретте ушунун сообун алайын деген экен. Караңыздар, таквалык деген эмне деп? Таквалык, таква болуш керек, таква деген укканда түшүнүңүздөр, эмне экен ал таква экен? Ва антатрука маъсияталлах аля нурин мин Аллах. Бир күнөө ишти таштайсың Аллахтын нуру менен дейт. Жогоруда айттык, Аллах нуру деген далил, Аллахтын айтканы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы, ушунун баары нур. Бир күнөө ишти таштайсың Аллах буйруган үчүн, Аллахты ошону ташта деп тыйган үчүн таштайсың дейт. Жөн эле өзүң билип эле таштай бербейсиң. Арам нерсени адал деп, адал нерсени арам деп, же кээ бирлер айткандай жумуртка арам, анан тигил арам, бул арам деп тилин кой берип ар жака. Аля нурин мин Аллах. Аллах Таалам ошону арам десе, Аллах Таалам ошону ташта десе, мына ошону таштоо таквалык. Анан өзүбүз эле таква болуп, таштаба дегенди таштасак мисалы, ал таквалык эмес экен. Аллах тыйган нерсени таштайбыз, буйруган нерсени аткарабыз. Аля нурин мин Аллах тахафу айкабаллах. Мына шарты. Ошону таштаганда максатыбыз эмне экен?
максатыбыз Аллахтын азабына түшүп калбайлы, Аллахтын каарына түшүп калбайлы деген сөз экен. Мына ушул таква деп айтып атат да. Мына ушул аныктаманы алымдар макташат. Эң чырайлуу, эң сонун аныктама дейт таквага. Имам Захаби ушул сөзгө толуктап, ушул сөзгө комментарий берип мындай айтканда, мындай деп айткан: Абдаа ва аужаса. Кандай чырайлуу сөз, кандай керемет айткан, кыска нуска деп. Сөздү толуктап мындай дейт: Фала тaqwa илля би амал. Таква болбойт амал болмоюнча. Вала амала илля би таравви минал илми вал иттиба. Амал дагы болбойт илим алынмайынча, жана пайгамбарга ээрчимейинче дейт. Таква болбойт амал болмоюнча, амал болбойт илим алынмайынча, илим алып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ээрчимейинче дейт. Себеби дегенде илим жок болсо, ал амал туура эмес болот. Ал илим менен кылынып туруп, ал амал ээрчилбесе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, ал дагы амал туура эмес болот. Эмне десе, Имам Захаби сөзүн улап айтып атат: "Вала янфау залика илля би ихлас, бил ихласи лилла." Ал амалдарда жардам бербейт Аллах таалам үчүн ихластуу болбосо. Ла ли юқала фулан тарикун лил мааси. Бирөөлөр айтыш үчүн эмес, баланча күнөөнү таштап салыптыр, баланчадан арылып калыптыр деп башкаларга көргөзүш үчүн эмес дейт. Ва якуну тарку хауфа миналлах. Бир күнөө ишти таштаганда Аллахтан корккондугу үчүн таштасын. Ла лиямдаха би таркиха. Бирөөлөр макташ үчүн эмес. Фаман давама аля хадил васия факад фаза. Кимде ким ушул осуятты карманып дайыма жүргөн болсо, ал адам чын ийгиликке жеткен болот дейт. Мына таква ушул экен. Биз дагы ушу орозону тутканда, бар эле тутуп атат, үй бүлөм баары тутуп атат, ушул жашка келип калдым, уят эмеспи? Келини эмес, баласы тутуп атат, неберелери тутуп атат деп тутуп алса бирөө мисалы орозону. Анан илимий далилдентир орозо туткан жакшы диета экен, ден соолукка пайда экен деп ошол максатта ким кандай максатта туткан болсо, ошол максатта эле соопту албайт. Элдин баары орозо тутуп атат, эртең күнү баары тамак ичпесе мен өзүм сомсой отурамбы? Кой, тутуп берейинчи мен да деп. Жок. Мына берден айтпадыбы, таква деген, таква болушуңар үчүн дейт. Таква десе эмне десе, Кудай буйруган экен, ушуну аткарып Аллахтан сооп алайын. Аллах таалам тыйган экен, бул нерседен тыйылып Аллахтын азабынан оолак болоюн деген мына ушул таква экен. Бир жаман иш таштасаңыз да бирөөлөр үчүн эмес, бир амалды, жакшы амалды кылсаңыз дагы бирөөлөр үчүн эмес. Мына ушул таква экен.